Бизге келген СМСтер менен бөлүшө кетсек, кандайсыздар? Замана студиясы. Эсимде кичирээк кезимде апамдар орозо кармайбыз десе, бир кызды кармап келишет экен деп ойлочумун. Келсе бүт үйдөгү жумуштун баарын жасатам дечи элем, көрсө орозо. Саламатсыздарбы? 25 май жана 31 декабрь жагат, анткени ушул күндөрү балдарым жарык дүйнөгө келген. Бизге өзгөчө майрам бул күндөрү дейт. 9 май мага жагат, анткени ал күнү парад болот эле. Парадка басчу элек, улуу жеңиш майрамдалат. Биздин үй бүлөбүз менен чогуу майрамдап шаарга чыгып, паркка, анан сөзсүз зоопаркка барчубуз. Ошол күндөр эстен кетпейт дейт. Саламатсыздарбы? Замана студиясы. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Мага совет маалындагы майрамдар өтө жакчу, өзгөчө 1 май өтө жагат. Элдин маанайы абдан жакшы, шаңдуу, көңүлдүү. Парадтан өткөн абдан көңүлдүү эле. Мен 5 класста короз момпосу жегенимди эсимен кетирбейм дейт. Мына ушундай сонун күндөрүн жазган биздин замандаштар экен. Ананыраак буйруса жыйынтык чыгарабыз. Азыр болсонда бир музыка тыңдап алалы. Макул. Анда жагымдуу жакшы музыка сизди. Жок, биз анда маегибизди баштай берсек болот окшойт. Анткени биздин коногубуз да келип калыптыр. Арыбаңыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бизге ким келди деп атсаңыздар, Бишкек шаардык номер 7 үй бүлөлүк медицина борборунун башкы дарыгеринин Мейирман айымдардын иши боюнча орун басары Кымбат Мамытовна бизде конокто. Кечээки майрамыңыз менен ак тилден куттуктайбыз. Чоң рахмат. Кымбат айым, алгачкы эле сурообуз. Көп кыздар кичинесинен эле Мейирман айым болгусу келет да. Неден улам деп ойлойсуз? Мен оюмча ооба, жаш кезинен эле кыздар баягы ак халатчан кийинген, мейирмандардын тыкаан таза кийинип жүргөндөрүн, анан дагы бейтаптарды айыктырып, ушу бата алкыш алган жакса керек. Мага деле ошондой түрткү болгон. Сиздердин жумуштун ушу жоопкерчилиги башкы дарыгерлерден, врачтардан кем эмес да. Анан ошол эле мезгилде дайым окуп турууну, үйрөнүп турууну талап кылат да. Ооба, албетте. Бирок эми врачтар менен мейирмандардын талабы, иштери бирдей эле. Анткени врачтардын иши өзүнчө, биздики өзүнчө болгону негизи мейирмандар врачтардын бейтапты дарылоону айыктырган процессинде экөө бири-бири иштери бири-бирин толуктап, башкача айтканда дополнять этип турушат. Көбүнчө сиздердин мындай ишиңиздер ковид учурунда мындай көрүндү да, мейирман айымдардынчы? Албетте. Албетте ошол мезгилде жалпы эле мейирмандардын жумушу эмес, деги эле медицинанын жүзү ачылды. Медицинадагы кызматкерлердин иши, айрыкча медайымдардын иши өтө зор болду. Канчалык элге ушу мейирман айымдардын жумушуна муктаж болуп атышты. Мезгил ошону көргөздү. Эл да баалашты биздин эмгегибизди. Ооба, ар дайым баалап келебиз. Бар болуңуздар. Анан ушу тажрыйба алмашуу жөнүндө азын олак кеп кылсак. Тажрыйба алмашуу боюнча бул эми көбүнчө врачтарга көрүлгөн. Врачтар мисалы үчүн жыл сайын жаңы илим, медицина тарапта ачылуулар болуп турат, өзгөрүүлөр болуп турат. Врачтар болсо чет өлкөгө барып илимий, практикалык тажрыйбаны топтоп алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт, аларга каралган. Бирок медайымдарга мындай тажрыйба алмашуусу ал өзүбүздүн эле приказды коет, жанагы буйруктарда, стандарттык операциялык процедураларда жана ошондой эле өзүбүздө эле көрүлгөн да. Биз ошондон бөлүнбөй, ошол өзүбүздүн жазылган протоколдор менен эле иштейбиз. Угушууча айлыгыңыздар да көтөрүлгөн окшойт, э? Ооба, быйыл апрель айында 50%-га айлыгыбыз көтөрүлдү. Ошону менен эле бирге 50% кошумча жанагы ставкаларга, категориясына, коэффициенттерине кошулду. Ошол медайымдар ушул апрель майанасын алганда айында сезилип турду да. Ал өзүнчө стимул, анан мотивация болду. Ооба, маданият тармагындагы
кадимкидей маанайыбыз жарык жумушка Жанданып чыккыбыз калдыңыздар келип, го? ооба, бул айлык маселеси да чоң. Чоң, албетте керек чоң. Ушуну менен эле байланыштуу бул жерде кадрларды кармап калабыз. Эгер мурда мисалы үчүн бизге келип 2-3 жыл иштеп алышып, тажрыйба топтоп алып, жанагы частный клиникаларга кетип калчу жаштар айрыкча. Бул жерде маяна көтөрүлгөндөн бери мотивация болуп, ошол эле частный клиникадан алган маянаны биз муниципальный государственный клиникага берип аткандан кийин баягы утечка деп коет го кадров, ал да токтоп калды. Аябай эле жакшы болду. Баягы дароо интернет айдыңында пайда болду го, жигиттер, бойдок жигиттер. Мен мугалим кыздар менен, мен мед кыздар менен таанышам деп. Ылайым эле ошентип турсун. Болсун. Анан ушу социалдык колдоолор жөнүндө кеп кылсак, ушу алгач эле турак жай маселеси сиздерде кандай? Эми турак жай маселеси эми чечиле баштады го деп ойлоп атабыз. Анткени министрликте ушундай жакшы кабарлар келип атат. Жакын арада медицина кызматкерлерине турак жай үй салына баштады. Буга дейре болуптур. Кыйналып келишкен, батирлерде жашашкан. Эми менин оюмча ушундай бир ушул тарап боюнча эгерде иштелсе, социалдык тармак жакшы эле болот. Мындан ары жакшы болот го. Биз өзүбүз үмүттөнүп атабыз. Болот го деп. Мейирман айымдар эмнеден коркушат? Эмнеден оолак болушат? Мисалы үчүн өзүңүз үчүн айта кетсеңиз. Мен эмнеден корком? Мен бул кырсыктан корком. Чоң жанакындай пандемия учурунда глобалдуу элге зыян, экономикага зыян алып келчү табигаттын кырсыгынан, техногендик кырсыктардан корком да. Иши элге аманчылык эле болуп турса дейм да. Коомчулук мейирман айымдарды кандай кабыл алат? Жакшы кабыл алынат. Биздин үй бүлөлүк дарыгерлер борбору шаардын ортосунда жайгашкандыктан биздин тейлөө участоктор деп коет, башкача айтканда, ошодо биздин шаардын ошо центринде болот. Ал жерде жашоочулар айырмаланып турат экен, бизде баягы жаңы курулуш участоктор жок. Ошон үчүн бизге келгендер көбүнчө өзүбүздүн эле кесиптештер, ошол территорияда жашаган шаардыктар, окумуштуулар, билимдүүлөрдүн участогун тейлейбиз. Ошондо бизге эч кандай деле кыйынчылык, мындай даттануу, арыздануу деле болбойт. Алар сабырдуу келишет. Ушу мен канча жылдан бери иштеп атам, мындай колдоосун көрүп эле жүрөм да. Айрыкча ушу ковидтен кийин аябай колдоп калышты. Мындай сурап айтсаңыз, мына мектеп босо-босоно турат бүтүрүүчүлөр, мынакей бүткөндөн кийин балким биздин эфирибизди көрүп, мен да мейирман айым болот элем дегендерге бир кеңешиңиз, эмнеге даяр болуш керек ал кичинекей кыздар? Буга сонун суроо. Эмне дейм, баягы мен буга 2 жообум бар да. Эгерде ошо бүтүрүүчү кыз башка бир окуу жайга мүмкүнчүлүгү жок болуп атса, контрагы мындай, ой, бул жакта контрагы аябай бийик экен, биз төлөй албайбыз, сен бар тиги мед колледжге эле барып ал, 2-3 жыл окуйсуң, контрагы аз, же болбосо бюджети бар экен деп тандоо болот. Ал эне атасынын ою менен болот, же болбосо өзү айла жогунан ошого барган болот. Менимче деген биринчи бүтүрүүчү өзү тандаш керек, медицинаны жакшы көрүш керек, чыдамдуу болуш керек, тыкаан болуш керек, анан жоопкерчилик болуш керек эң биринчи. Ар бир адис иштеген жеринде жоопкерчиликтүү болсо эле, андан мыкты адис чыгат. Кесипти сүйүш керек экен демек. Албетте, кесипти сүйүш керек, медицинаны сүйүш керек. А сизге ким түрткү болгон ушу кесипти тандап алууңузга? Мен негизи ушу тайжем врач-гинеколог эле, өзүмдүн апамдын сиңдиси. Ошо кишинин колунда өскөнмүн. Анан ушу кишинин халатын биринчи көрүп жакшы көрдүм. Анан операцияга кирип кеткенде биз күтүп суусундук алып барып турчубуз, кичинекей. Азыр тайжем операциядан суусап чыгат деп. Анан ушул тайжекем аябай мага түрткү берген, аябай жолун жолдогум келген.
Айылда 8 эле класстык мектеп болчу да. 10-11-де, 10 анда 10 класс айылда жок болгондуктан мен ал кезде Пржевальский шаарындагы медучилищеге барып тапшырып, ошол жерден билим алгам. А так өзүмдүн мындай бир арман, керемет бир оюм бар эле, ушу Тайжемдей врач-гинеколог болсом деген. Кыялыңызга жеткен. Кыялымызга жеттим да. Ошо азыр айлык көтөрүлүп, маанай жакшы деп атпайсызбы? Мына сиздин биринчи алган айлыгыңыз эсиңиздеби? Эмне алыптыңыз эле, кантип короттуңуз эле жана кимге? Анткени ушу сиздердин курактагы менин эсимде да эже байкелерим ушу алгачкы айлыгым деп ата-энебизге көтөрүп келгени, же мындай ошол так эсимде калбаптыр, бирок билем 15 рубль болчу. Ал кезде билем мен тиги Жетегүз районунан баштагам алгач. Биринчи тажрыйбамды ошо жака барганан биринчи айлыгым 15 рубль десе мага көп көрүнгөн аябай. Ошону жарым бөлүп берчү. 7,5 аванс, 7,5 получка деп алчу. Эмне алганымды билбейм, апама бир таттуу нерсе алып барып берсем керек. Жакшы. Буйруса, эң жакшы саамалыктар менен сиздердин ардактуу кесибиңиздер бааланып келет, баалана бермекчи. Өзгөчө жана айткандай ковидтен кийин ар бирибиз сезе билдик, биле билдик. Анан жаңы эле биз оюн ойнотуп атабыз. Сиздин эсиңизде калган майрам деп, жана көбүнчөсү ушу 1 май, 9 майды жазып атышат. Анткени парадка басчу элек деп бирөө жазыптыр. Короз момпосу жегеним али таңдайымда даамы турат депчи. Сиздин жакшы көргөн майрам? Норуз болсо керек, анткени ошо Норуз мен өзүм туулган күнүм. Анан ал мен Норузду деп эле өзүм туулган күнүм деп ассоциировать этем да. Анан көпчүлүк билбей деле калат менин туулган күнүмдү. Анткени алда майрам, кош майрам болчу. Ошо үйүмө балдарым, неберелерим баары тууган. Кошуна колоңдор келип майрам билишкендер келип куттуктап келсе мага өзгөчө да. Кечээ мына майрамыңыздар болуп өттү. Дайыма өзгөчөлөндү өткөрүп турсаңыздар керек, Өзгөчөлөндү өткөрүп турабыз. Эми бул жерде администрация менен правком жардамы менен быйыл айрыкча айтып өткөндөй стимул, мотивация болду окшойт. Аябай шаңдуу, жакшы өткөзүлдүк. Жакшы. Ар бир күнүңүздөр шаң менен коштолсун, ылайым эле бейтап жок болуп, кесиптештер чогулуп алып отуруп, жакшы саамалыктардан өссүн. Анан жалпы ак халатчан адистерди, кесиптештериңизди дагы бир жолу куттуктап, бейтаптарга да жакшы сөзүңүздү арнап койсоңуз болот. Эң биринчи кааларым эл журтума тынччылык болсун, жанакындай пандемия, апат келбесин, баарыбыз жакшылыкта бололу, ушундай байрамдар боло берсин. Биз ушу министрликке, жанагы өкмөткө ыраазыбыз. Биздин эмгегибизди баалап, ушу маянабызды көтөрүп турганына баарыңар ден соолукта болгула. Рахмат. Чоң рахмат, эң башкысы ден соолугуңуз болсун. Ошо ден соолугубузга кам көргөн сиздер бар болуңуздар майрамыңыз менен. Рахмат.